Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allah'ın arzuqdan бар qilgan, qudret күшті Алла Тағалаға шексіз мақтаулар болсын, жана шүгүрлөр болсын. Анткени Алла өтө улуу жана дан сулуу болгон зат. Буюрса, намазыбызды улайбыз тууган. Намазды оңго окуучусун улайбыз. Ушул жерден кайра эскертүү катары айтып кетели туугандар. Намазды окуш үчүн, намазды үйрөнүш үчүн амал кылыш керек, башташ керекчи. Siz kança ming жолу уксаңыз дагы, миң жолу китеп жазсаңыз дагы, миң жолу ойлонсоңуз дагы намазды баштай албайсыз. Оңдой албайсыз намаздычы. Аны качанга чейин аракет кылып, ошол айтылган маселелерди жаттап, кайсы фарз, кайсы важип, кайсы нерсени кандай кылыш керек, ошолорду билмейинче намаз маселелерин терең үйрөнө албайсыз да, Ошондой эле кээ бир туугандар бар да, көптөн бери мен намаз окуйт элем, намаз окусам жакшы болот эле деп көп мындай курстарга катышат же болбосо башка нерселерге катышат, а бирок амал түрүндө эч нерсе жок да. Ал амал кылбасаң кантип намаз окуйсуң? Амал кылбасаң кантип намаз тургузасың? Амал болбосо сенин курс окугандан эмне пайда? Намаз окуш үчүн ошол берилген нерсе жаташ керек, Фатиха жаташ керек, 4 сүрө жаташ керек, жок эле дегенде кунут дуасын жаташ керек, аттахиятты жаташ керек, сананы жаташ керек, такбирлерди, тасбихтерди жаташ керек, салаватты жаташ керек. Ушулар жаттасаң, анан намаз болот да. Болбосо кантип намаз болсун? Кээ бир адамдар мен намаз окуганды жакшы көрөм, намаз окуганда бул тигиндей болот. Туура жакшы көрөт экенсиң, кана окубайсыңбы анда? Амал кылбайсыңбы анда? Жок, амал кылбайт, ал мага жакпайт, ал менин нафсиме оор келет, менин нафсим ал нерсени көтөрө албайт. Нафсиң ал нерсени көтөрө албаса, значит сен жөн эле диниң менен эле жакшы көрөсүң ал нерсеничи. Мына чындап келгенде сен намазды жакшы көрбөйсүң. Эгерде сен чындап эле намазды жакшы көргөнүңдө, анда эмне амал кылмаксың да, жаттамаксыңчы. Жаттап амал кылмаксың. Амал кылбадың, амал кылбадыңбы, жаттабадыңбы, значит сен эмне чындап жакшы көрбөйсүң. Неге дегенде, эгерде инсан бир нерсени жакшы көрүп кала турган болсо, ошол нерсеге жеткенге аракет кылат. Мисалга, баардыгыбызда эле дүйнөгө болгон сүйүү бар. Баардыгыбызда эле телефон көтөргүбүз келет. Телефон болсо деп баардыгыбыз каалайбыз. Баардыгыбызда телефон барбы? Неге? Жөн эле тилиңизден мен телефон алгым келет деп канчалык адамдарга телефонсуз жүргөн адамдар барбы? Жок, алар тили менен эмес, чындап жүрөгү менен жакшы көрөт. Ошондуктан телефонго эң биринчи иштеген акчасына телефон алат. Же болбосо эң биринчи проблемасы ошо телефондун проблемасын чечет да. Эми караңыз, бул телефон менен сиз дүйнөдөгү көптөгөн проблемаларды чечип жатасыз. А намаз менен сиз акыреттин эң чоң проблемасын чечесиз да. Ошондуктан намазды жатташ керек, амал кылыш керек да. Адамдардын айырмасы ушунда туугандар. Ким канчалык деңгээлде амал кылат, канчалык деңгээлде иштейт, канчалык деңгээлде аракет кылат, ошого жараша анын деңгээли, ошого жараша анын соогу ушундай жогору боло берет. Мисалы, кээ бир адамдар 5 убакыт намаз калтырбайт. Неге калтырбайт? Ал окуйт да себеби. 5 убакыт намазды аракет кылып, мечитке барып, башка жамааттарга барып, же болбосо ошол намазда керектелчү баардык нерсени жаттап аракет кылып окуйт. А башкалар окубайт. Экөөнүн айырмасы ушул окуганда туугандар, амалында. Экөө тең билет намаз окуш фарз экендигиничи. Бирок бирөөсү окуду, бирөөсү окубады. Ошондон бирөөсү намаз окуган адам болду, бирөөсү окубаган адам болду. Бирөө, мисалга, бирөө тахажжуд окуйт, таквачылыкта бекем. Эми ал таквачылыкта нурдуу жашоосунда көптөгөн жакшылыктар жетишкендиктер бар. Неге? Тахажжуд окуган себебинен. Тахажжуд окуш керек экенин билген себебинен эмес, окуган себебинен. Бирөө бай, бирөө кедей. Неге? Анткени бай адам иштеди, аракет кылды, тапты, колунан келгенчерик чуркады, ал жак бул жака, ошол себептен ал бай болду. Экинчиси эмне? Ал бай болуш керек, акча болсо жакшы эди, акча болгон адамдын көптөгөн возможности болот эди деп ошол бойдон жүрүп телефон чукуйт же болбосо башка бир нерселер кылат, бирок аракети жок болгон адам да. Бул кантип эми ал адам бай болсун? Кантип эми сиз намазыңыз жок, кантип бактылыкка жетем деп ойлоп жатасыз? Кантип сиз Фатиханы жаттабастан кантип намаз окуйсуз? Кантип сиз тасбихтерди жаттабастан, сананы жаттабастан же аттахият жаттабастан кантип намаз окуйсуз? Ар бир адам өзү амал кылыш керек туугандар, ошого амалга чакырабыз туугандар. Амал кылганга аракет кылыш керек баардыгыбызчы. Амал кылбасак, могу окуган нерселерибиз баардыгы бир тийин, эч нерсеге жарабайт. Билип коюу менен адам чоң аалым болуп кетпейт. Аалымдардын башка адамдардан айырмасы ошол билгенинде. Аалымдар билет, билип туруп ошого амал кылат. Жөнөкөй адамдар билет, амал кылбайт. Ошол экөөнүн айырмасы ушунда.
болбосо экөө тең бакалаврды бүтүргөн же болбосо экөө тең медреседе 7 жыл окуган. Неге? Мисалы, кээ бир медреседен балдар чыгат, эч нерсени билбестен, эч нерсени түшүнбөстөн, 7 жыл окуса деле, 10 жыл окуса деле. Бирок неге башкалардан экөөнүн айырмасы ушунда? Ошол эле медреседе окуган бала, экөө тең бир класста, бир курста окуган бала мисалычы, неге бирөөсү күчтүү аалым, бирөөсү нит аалым? Себеби бирөөсү амал кылды, бирөөсү амал кылбады да. Бирөөсү изденди, окунду, талашты, тартышты, ошентип жүрүп ал илимге жетти. Ошондой эле мектептеги. Неге бирөөсү отличник, бирөөсү отличник эмес? Анткени отличник бала изилденет, окуйт. Ал жак карайт, өзүнүн нафсини курман кылат, эртең кечке телефон чукуп отурбайт экинчиге окшоп. Экинчи эртең кечке телефон чукуйт, башка бекерчи эч нерсеге жарабай турган нерселер менен амал кылат, ошол себептен ал двоечник. Ошондой эле жашоодо неге намаз тургуза албайсыз? Себеби керексиз болгон нерселер менен көп алектенесиз да. Намазга убакыт бөлбөйсүз, ошол себептен намазыңыз турбайт. Ошого туугандар эң биринчи амалга аракет кылыңар, амалды алып келүүгө аракет кылайын. Намаздын фарз экенин билдикпи? Аракет кылайын. Намаз тургузабыз, намаздын кыталарын билем деп аракет кылып жатабызбы? Ошол маселелерди окуп жатабызбы? Ошол маселе жатайлы, билейли, конспект кылып жазайлы. Жөн угуп коюу менен адам чоң бир нерсеге жете бербейт. Эми бүгүн анда китепке киришебиз, кайтабыз. Бабу стахлис фи сунан. Үчүнчү бап эмне сүннөттөр боюнча. Биз фарздар боюнча жана важиптер боюнча айтып кеттик. Жана да алардын өкүмдөрү боюнча айтып кеттик. Эми сүннөттөр боюнча. Бул жакта сүннөттөр эмне? Эгерде кимде ким калтырса, намаз бузулбайт. Бирок ал калтырган себептен намаздын сообу азаят. Жана да сүннөттү калтырган себептен кыяматта пайгамбардын шафаатынан кур калыштуу ыктымал. Алымдар ушуну айтат. Кимде ким сүннөттөрдү калтырып жүрсө, пайгамбар шафаатынан кур калыш коркунучу бар дейт. Ошондон этият болойлу, сүннөттөргө бекем кырмайлы, сүннөт болсо дагы аткарышыбыз керек. Вахия саб'атун ва ишрун. Мен ошол сүннөттөр, намаздын ичинде сүннөт болгон амалдар 27. Машхурлары, көп белгилүү болгон ушулар 27. Эми бул дагы 17си бардык намаздарга, бардык адамдарга тиешелүү, эркек, аял, фарз намаз, сүннөт намаз бардыгына тиешелүү. Ал эми калган 10 болсо кээ бир адамдарга тиешелүү. Мисалы, эркектерге, же болбосо жамаат менен уккан адамдарга, же болбосо аялдарга тиешелүү болгон кээ бир амал. Ошол 17си кайсыл? Бардык адамдарга жанадан бардык жамаатка тиешелүү болгон, бардык намаздарга тиешелүү болгон амалдар кайсы десе, алар 17. Ошонун биринчиси рофул ядайни фи тахримати. Колдорду такбир тахрим айтканда көтөрүү. Колдорду көтөрүү сүннөт туугандар. Эркектер кулактын тушуга чейин көтөрүү мустахап, аялдар бул жака чейин көтөрүү сүннөт, Аялдар көкүрөккө чейин көтөрөт, эркектер кулактын тушуга чейин көтөрөт. Анткени эмнеге эркектер кулактын тушуга чейин көтөрөт? Анас радhiyallahu anhu аятында раайту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам каббара фа хаза би бихабайхи юсра дейт. Пайгамбарыбызды көрдүм, пайгамбар такбир айтты дагы, анан ошол ибхамдары көтөрүлдү деп жатат, Көп башка бул хадис сахи Мустад Руайни, Мустад Хакимде жана башка китептерде келет. Эми такбир тахримада колдорду көтөрүүнүн жолу кандай десе, такбирлерди айтканча Аллаху акбар деп колдорду көтөрүш керек, Аллаху акбар. Кээ бир алымдар дейт, колдорду көтөргөндөн кийин анан Аллаху акбарды айтыш керек дейт. Бирок биздин көпчүлүк китептерде такбир менен айтканчалык риваят эме кылган ушул. Такбир айтканчалык колдорду көтөрүш керек. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кыймыл менен кошо айтуудан болуш керек, Ушул нерсе муну имам Абу Юсуф Абу Ханифа радhiyallahu anhu риваят кылат. Бул эмне имам Кадихан өзүнүн фатва китебинде, Муниятул Мусалли, имам Газнави жана Мухтасар Кудри өздөрүнүн китептерде ушуга амал кылыш керек деп айтат. Ушул нерсе бизде муатамат менен билгенден. Экинчиси вафил кунути. Кунутта дагы колдорду көтөрүү эмне мустахаб сүннөт болгон амалдардан. Кунут дуасын айтардан алдың, 3-чү рекетте Фатиха окуйбуз, Замсура окуйбуз, андан кийин анан колдорду көтөрүү сүннөт. Эгер бирөө кимде колун көтөрбөсүн жөнүндө Аллаху акбар деди дагы, кунут дуасын окуса намаз дурусбу? Ооба дурус, бирок сүннөт калтырган үчүн ал адам эмне жемеленет. Анын намазы кемчиликтүү болуп калат. Ошондуктан кунутта дагы колдорду көтөрүү сүннөт. Аялдар көкүрөккө чейин, эркектер кулактын тушуга чейин көтөрөт, Андан кийин вафи такбиратил айдейни. Айт намаздарда дагы колдорду көтөрүү сүннөт. Айт намаздарда колдорду көтөрүү сүннөт. Ва нашру асаби' самма. Колдорду
такбирлерде ошол такбир айтып жатканда колдорду эме кылып өтө жумуп албастан, өтө моундай кылып салбастан өзүнүн ордунда ачып калтыруу ушул нерседен сүннөт туугандар. Колдорду мындай өзүнүн абалына калтыруу, кыбланы каратуу жана дагы өзүнүн абалында жумбаш керек. Колдорду жанагыдан өтө катуу мындай кыйналып ачпаш керек. Эмне өзүнүн абалында бирок ачык болуш керек. Эмне колдорду көтөрүү ушул нерседен сүннөт. Андан кийин сана айтуу дагы сүннөт амалдардан. Биз бул жакта туугандар эмени баардык нерсени мына имам Фанари радыйаллаху анху мукаддима салага намазга киришүү китебин айткан себептен айтып жатабыз. Болбосо кээ бир маселелерде башка алдымдардын сөзү бар. Бирок му'тамады же болбосо көпчүлүк алдымдар айткан сөз ушул. Жана сананы дагы айтуу, бизде сананы окуунун өзү сүннөт болгон амалдардан. Бирөө сананы окубастан эле Кур'ан окуп кетсе намаз дурус боло берет, болгону намаз кемчиликтүү болот. Сөзсүз түрдө окуш керек, Эмне бирок ичине айтыш керек. Кайсы сананы айтат? Субханакаллахумма ва бихамдика табарак асмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук деген ушуну айтыш керек. Неге десе анткени ушул нерсе Айша энебизден пайгамбарыбыздан риваят кылат. Айша качан пайгамбар намаз баштаганда ушуну айтат эле депчи. Андан кийин аузу биллахи самиул алим минаш шайтанир ражим жана башка риваяттарда келет. Бул эмне Термизиде, Мустадракта, Сунан Абу Даудта, башка китептерде ушул риваят айтылган. Андан кийин алтынчысы вавадул юмна аля шимали. Оң колду сол колдун үстүнө коюу эркектерге дагы аялдарга дагы сүннөт болгон амалдардан. То есть биз колду байлаганда сөзсүз түрдө сол колдун үстүнө оң колду коюшубуз керек. Аялдар бул жака, эркектер кенигдин астына. Эркектердин кол кармоосу мындай туугандар. Мустахаб амалы мындай. Бирок эмеси сүннөтү оң кол сол колдун үстүнө болуш керек. То есть мону сол колдун алаканына оң колдун сол колдун алаканынын артына оң колдун алаканын келип тийиш керек. Эркектер мондой кылып намазында эме чыпалак менен бармак башты кольцо кылат да, могу үчөөсүнү мындайга кылып кармайт. Бул мустахабы. Бирок сүннөтү эмне оң кол сол колдун үстүнө коюу туугандар. Андан кийинкиси 7-си ва такбиратул интиқалати хатта al-qunuta. Бардык баягы намаздардан бир рукундан экинчи рукунга өткөндөгү такбирлер айтабыз го. Мисалга алганда кырат кылып бүткөндөн кийин рукуга барыш үчүн эмне дейбиз? Аллаху акбар дейбиз. Рукудан турганда сами Аллаху лиман хамида. Саждага барганда Аллаху акбар. Аллаху акбар деп турабыз. Кайра саждага Аллаху акбар деп барабыз. Ушул такбирлер, баягы такбир тахримадан башка, башка намаздын ичиндеги такбирлер булар эмне? Сүннөт амалдардан. Бирөө таштап койсо же унутуп айтпай кетсе, намазы бузулбайт, бирок намазы кемчиликтүү болот. Сөзсүз түрдө ал нерселерди аткарыш керек туугандар. Жана кунут намазы, кунут дуасында да такбирди айтуу бизде эмне? Сүннөт болгон амалдардан. Кунут үчүн айтуу дагы эмне? Сүннөт болгон амалдардан. Бул кайсы? Рукуга бара турган такбир, рукудан тургандагы такбир, жана саждага бара турган, саждадан тура турган ушул такбирлерди айтуу бизде сүннөт. Анткени Абу Хурайра радыйаллаху пайгамбардан риваят кылып айтат: "Кана юсалли лахум фаюкаббиру куллама хафада ва рафа'a фаламма инсарфа qala wallahi inni la ushbikukum salata bi rasulillah." Медет? La ushabbihukum gene. Мен силерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окшотуп намазды окуп бердим дейт. То есть намаз окуганда ар бир эңкейгенде жана турганда, то есть рукуга барганда, рукунун турганда эмне тасбихтерди айттык дейт. Такбирлерди кечиресиздер. Кийинкиси 8-си ва тасбиху руку'i саласан. Рукуда турганда 3 жолу субхана раббияль азим деп айтуу ушул нерсе сүннөт. Бирок 3 жолунан көп айтса да болот дедик, бирок таксандар менен айтуу булар эмне? Сап амалдардан. Ал эми сүннөт 3 жол. Ошондуктан 3 жолу гана айткан жакшыраак туугандар, 3 жолу айткан жакшыраак болот фарз намаздарда. Ал эми нафил намаздарда 5-7 жолу айтсаңыз да боло берет. Андан кийинки өкүм, андан кийинки амал ва ахду рукбатайhi фи руку'i. Рукуда турганда колдорду менен тизесини кармоо ушул дагы эмне? Сүннөт болгон амалдардан. Эркектер дагы, аялдар дагы бул баардык намаздарда. Бир эле жаназа намазында ал нерселер жок, анткени жаназа намаз бул дуа эле, анткени ал намазга кылынат, бирок асылында ал дуа. Рукуда барганда колдорду сөзсүз түрдө кармап туруш сүннөт амалдардан. Бирөө кармабасачы туугандар, колуңуз ооруп калды же болбосо кайсы бир колуңуз байланып экен, рукуга барганда эмне кыласыз? Мисалга алган бирөөнүн колу сыныптыр, экөөнү тең мындай байлап коюп, же болбосо экөөнү тең мындайга байлап асып койду дейли. Эми рукуга барганда эмне кылат десе, рукуда кадимгидей эле мынтип намаз окуй берет эңкейипчи. Колдорун кое албайт да, анткени бул эмне болуп калды?
колдор сынды. Ошол себептен бул эмне сүннөт болгондуктан намаз дурус болуп кете берет. Бирок эгер бир жөндөн жөн эле колдорун кармабай койсо, анда бул адам намазы дурус болбой калат туугандар. Сөзсүз түрдө кол менен тизени кармаш дурус боло берет, болгону баягы намаз кемчиликтүү болот. Адашып айтып алдым, кечиресиздер. Андан кийинкиси ва тафриджил асаби'i фихи. Колдоруну ошо рүкүдө эркектер колдоруну ачып кармоосу сүннөт амалдардан. Рүкүгө барганда тизени кармаганда колдорду мындай жаюу керек. Манжаларды ачуу керек арасынычы. Эркектер үчүн. Аялдар үчүн бул жакта жазбаптыр туугандар. Кечиресиздер, мен билбейт экенмин ал нерсе. Аялдар ачабы, ачпайбы мен билбейт экенмин. Аялдар адаттан ачпайт, жөн эле кармайт аялдарчы. Ачып кармабайт. Аялдар ачып кармайт туугандар. Аялдар ачып кармайт, эркектер ачып кармайт. Андан кийин вал каумату. Каума дегени бул эмне рүкүдөн турганда түз болуп туруп, андан кийин саждага кетүү. Ушул нерсе бизде сүннөт амалдарда. Бизде фарз эмес амалдар бул эмне сүннөт болгон амалдарда. Бир адам рүкүдө турду дагы түз турбастан эле сразу саждага кетип калса намаз дурусбу? Дурус, бирок сүннөттү калтырды, намазы кемчиликтүү болот. Кээде болуп калат да, кээде унутуп каласың, кээде билбей каласың, кетип калсаң, эмне кылам, намаз бузулабы десе, жок, бузулбайт деп айтат. Неге дегенде, каума ошо рүкүдөн кийин кайра турууң сүннөт деп айтабыз. Вал жалсату. Жана дагы жалса дагы бизде сүннөт амалдардан. Жалса деген эмне? Эки сажданын ортосунда отуруу, түз болуп отуруу. Биринчи сажда кылдыңыз, анан саждадан кийин түз отуруп, анан кайра Аллаху акбар деп кайра ушинтип саждага кетип. Ушул жерде түз болуп отуруунун өкүмү эмне десе, бизде сүннөт амалдар. Эгер кимде ким кече айтпадыкпы, эгерде башын көтөрүп эле сразу кайра кое турган болсоңуз, эмне намазыңыз эки жолу сажда кылып калган болот деп айтпадыкпы, Ошол себептен да анткени мындай түз болуп отуруп сүннөт да. Ал эми сажданы башты жерге коюу, жерге көтөрүп кайра койсоңуз, кайра эмне болуп калат? Эки жолу сажда болуп калат да. Ал эми 3 сажда кылсаңыз, эмне болуп кетет? Бул ашыкча амал кылып жиберген болуп кетесиз да намаздын ичинде. Ошол көңүл бурат. Саждага барганда башты секириптирип ойнотпостон эмне кылышыбыз керек? Бир жолу сажда кылышыбыз керек туугандар, бир жолу сажда кылышыбыз керек. Андан кийинки маселе ушул жалса эмне дедик? Сүннөт дедик. Эгер кимде ким ошол жалсаны кылбастан кое турган болсо, эмне болот? Намаз кемчиликтүү болуп калат. Вассаждату ала саб'ати а'даин. 7 дене мүчө менен сажда кылуу, бул эркектерге айтылып жатат. 7 дене мүчө менен сажда кылуу сүннөт амалдардан. То есть 7 бул жакта эмнени айтып жатат десе, кол менен тизени жерге тийгизүү бизде сүннөт амалдардан. Кайсы бир себептерден колуңуз менен тизеңизди жерге тийгизе албай калсаңыз, анда эмне болот? Намазыңыз дурус боло берет, намазыңыз бирок кемчиликтүү болот. Ал эми чеке менен буттарды жерге тийгизүү фарз амалдардан туугандар. Чеке менен бутуңуздун учу жерге тийиш керек. Баягы саждага барганда ушуга этият болуңуздар, кээ бирөөлөрдүн буту көтөрүлүп кетет. Тизеси жерге тийгенде тизесиге веси түшөт дагы, анан буттардын учу көтөрүп алат. Ошондой көтөрүп албаш керек. Эгерде буттардын учуну 3 тасбих айтылат турган чак деңгээлде көтөрсөңүз, намазыңыз бузулуп калат туугандар, Ошол буттардын учун көтөрбөш керек. Бул жакта васаждату ала саб'ати а'даин дегени ошол 7 дене мүчө менен сажда кылуу сүннөт. Бирок анын ичинде чеке менен буттардын учу жерге тийип туруусу сажда учурунда. Жана башка намаздарда деле, башка учурда деле буттардын учу жерге тийип, саждада чеке дагы кошулат, Ушул чеке менен буттардын учу жерге тийип турусу фарз амалдардан туугандар, Эгерде чекеңиз саждада жерге тийбесе, же болбосо буттардын учу жерге тийбесе, анда эми намазыңыз бузулуп калышы болуу ыктымалы бар туугандар. Ва тасбиху суджуди саласан. Саждада турганда 3 жолу тасбих айтуу ушул дагы сүннөт амалдардан. Субхана раббиял а'ла деп 3 жолу айтуу ушул сүннөт болгон амалдардан. Эгер калтырып кетсеңиз, намазыңыз бузулуп калыш коркунучу бар тууган. Кечиресиздер, бузулбайтпы, намазыңыз толуп боло берет, болгону кемчиликтүү болот, сүннөт амалдарды калтырган болосуз. Андан кийинкиси 15-сиге келдик. Ва салату ала набийи ба'да ташаххудис салами. Эмне? Пайгамбарыбызга акыркы рекетте ат-тахияттан кийин, баягы салам берилерден алдын окула турган ат-тахияттан кийин пайгамбарыбызга салават окуу эмне? Сүннөт болгон амалдардан.
То есть салаватты айтуу эмне экен биздин Ханафи мазхабта сүннөт болгон амалдардан. Эми ошол салаваттардын ичинде Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима деген ушул салаватты салатул Ибрахимия деп коет, баягы намаздарда окулган эле салаватыбызды. Ушуну окуу бул эмне сүннөткө жакын болгон мустахаб амалдардан. Кээ бир китептерде сүннөт деп келет. Бул жакта бирок пайгамбарыбызга салават айтуу деп эле кетти. Андан кийин 16-сы ва дуау ба'даху ли нафсихи ва ли жами'ил му'минина. Эми бизде дуа баягы сажда учурунда дуа кылмайт туугандар. Ханафи мазхабта сажда учурунда саждада дуа кылмайт. Кээ бир бизде Кыргызстанда кээ бир алымдарыбыз же болбосо кээ бир таксырлар ушинтип айтат, бирок ал туура эмес. Биздин Ханафи мазхабта саждада дуа кылбайт. Бизде дуаны качан кылат десе мынакей. Дуа кылуу сүннөт болот. Эмне? Ошол салаваттан кийин дуа кылыш өзүнө жана баардык мусулмандарга. Өзүнө жана дагы баардык мусулмандарга дуа кылыш сүннөт болот ушунусу. Намазда аттахият окуйсуз, аттахияттан кийин салават окуйсуз, салаваттан кийин анан дуа кылсаңыз болот. Эгерде жамаат менен окуп сиз имам болсоңуз өтө узун дуа кылсаңыз жакшы эмес. Ал эми өзүңүз жалгыз болсоңуз дуа кылсаңыз болот. Бирок өтө узун кылуу боюнча мен билбейт экенмин анын ачыгынычы. Кылса деле болот, кылбаган жакшыраак бирок. Анткени дуанын орду намаздан кийин болсо дагы боло берет. Ушул жерде дуа кылуу дегенден максат туугандар Куран жана сүннөттө келген. Куран жана сүннөттүн тили менен дуа кылыш керек. То есть Куран жана сүннөт тили менен деген эмне? Куранда жана сүннөт хадистерде келген дуалар менен дуа кылыш керек. Ла бима юшбиху каламун нас, адамдардын эмесиге сөздөргө окшоп дуа кылган болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айтат, бул мында адамдардын сөзү адал эмес дейт. Ла яхиллу каламун нас дейт. Ошо сыяктуу Баридеги хадис айтылат пайгамбарда. Эмне намаздын ичинде адамдардын сөзү, адамдардыкындай сөз сүйлөө адал болгон эмес намаздачы. Ошондуктан намазда эгер адамдардын сөзүнө сөз сүйлөсөңүз намазыңыз бузулат. Эми кимде-ким ошол адамдардын сөзүндөй дуа кылса, анын да намазы бузулат. Мисалга алганда, Аллахым мага Toyota Camry берген, мага машина берген, мага үй берген десеңиз болбойт. Арабча айтсаңыз деле, кыргызча айтсаңыз деле. Бул Куранда жана хадисте келген деген дуа арабча болсун деген сөз эмес. Бул эмне? Аллахтан сурала турган дуа болуш керек да. Же болбосо пайгамбарыбыз кылган, сахабалар кылган дуадан болуш керек. Азыр эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнүн адамдардын сөзүгө окшош нерселер менен дуа кылган эмес. Адамдардын сөзүгө окшош деген кандай? Бул дүйнөнүн кажеттерин сурай турган нерсе. Мисалга алганда, менин паланча $1000 карызым бар, же менин ушунча миң акча карызым бар деп дуа кылсаңыз болбойт. Бирок Аллахым менин карыздарымдан кутулгун деп арабча баягы дуалары бар, пайгамбардын хадисине келет. Карыздан кутулуу үчүн дуалары бар го. Ошол дуаларды кылсаңыз дурус. Бирок менин ушунча миң акчам бар, паланчыдан ошону кетирген деп айтсаңыз болбойт. Арабчадан болбойт. Анан бизде дуаны кыргызча кылсаңыз болбойт туугандар. Азыр мен сиздерге жөн эле маанисинде кыргызча айтып берип жатам да, анткени арабча түшүнбөгөнүздөр себептен. Ошондуктан дуаны Куранда бар дуаларды кылабыз, же болбосо хадисте келген дуаларды кылабыз. Же болбосо баягы маснун дуалар бар го, ошол маснун дуаларды кылсак эң жакшы. Мисалга алганда, мейли карыздар болсун, карызыңыздан кутула турган дуаны кылсаңыз болот. Бирок жаңа айтып кеткендей, бир шарт менен, жамаат менен окуганда эгер имам болуп калсаңыз, анда эмне кыласыз? Өтө узун дуа кылбайсыз, кыска эле дуа кылыш керек болуп калат. Ал эми өзүңүз окусаңыз болот. Эми муну каяктан алдык десек, Айша энебизден айтылат, инна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кана ядуу фи салати. Пайгамбарыбыз намазында мынтип дуа кылчу дейт. Аллахумма инни а'уду бика минал азабил кабр. Аллахым мени азап өзүң менен сактанам эмне? Кабырдын азабынан. А'уду бика мин фитнатил масихид даджал. Даджалдын фитнасынан жана дагы min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, жашоодогу өлүмдөгү баардык фитналардан жана ошол сыяктуу дуалар келет. Бул эми Сахих Бухариде жана башка китептерде ушул айтылат. Намаздын ичинде дуа кылса болот, бирок дуанын орду салаваттан кийин саламга чейин саждада туруп дуа кылса эмес. Эми хадистерде келгендерди кантип түшүнөбүз? Хадистерде пайгамбарыбыз айтпадыбы, инсан менен жаратуучунун эң жакын болгон абалы саждада, ошондуктан саждада көп дуа кылгыла деп. Же болбосо башка хадистерде саждада дуа кылса болот
деген сыяктуу хадистер келет. Эми аны кантип түшүнөбүз десе, нафил намаздарда кылсаңыз болот, фарз намаздарда болбойт, фарз важиптерде болбойт. Неге дегенде фарз важиптерде дуа болот деп келген аалымдар антип айткан сөз жок. Антип айткан сөз жок туугандар. Эми пайгамбар да айтып жатпайбы? Пайгамбар да айтып жаткан фарз намазда деп айтты сага. Фарз намаз экенин каяктан билдиң сен? Өзүңдүн оюңду аалымдардын оюнан жогору койбогон. Аалымдар көргөн, билген, ошолордон сураган, ошол себептен айтып жатат. Нафил намаздарда болот, фарз намаздарда болбойт деди. Ошондуктан өзүңдү акылдуу сезбестен эмне кылыш керек? Аалымдар айтканын угуш керек. Анткени сен таксыр кече туулгансың. Кече эми эле намаз окуп баштадың. Артыңда 1-2 жылдык каза намаздарың бар тууганым. Ошондуктан эмне кылыш керек? Айтканын кылышың керек. Алар төрөлгөндө Куран жаттап төрөлгөн адамдар болгон. Кээ бир аалымдар төрөлгөндө эле канча бир параларды энесинен жаттап төрөлгөнүгү боюнча окуялар айтылат. Ошондой аалымдар өткөн салында. Кийин эң акыркы 17-си, то есть баардык намазга тиешелүү болгон сүннөт амалдардан вассаламу юмнатан ва юсратан. Эмне намаз эмеде салам бергенде оң жака, анан сол жака салам берүү сүннөт. Бизде оң жака салам бергенде намаз негизи бүтөт. Сол жака салам берүү ушул нерсе сүннөт. Ушул нерсе сүннөт. То есть намаздын ичинде бурулуу, намазда эки жака мындай бурулуп, башты жүздү ал жак бул жака буруу, ассаламу алейкум дегенде башты буруу ушул нерсе сүннөт туугандар. Башты буруу сүннөт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, Сахих Муслим риваят кылган хадисте, Кунту ара Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам юсаллиму ан яминиhi. Пайгамбарыбыздын салам бергенин көрөт эдик, оң жака жана сол жака. Даже ошол салам бергенде жүзүнүн жарымы көрүнөт дейт да. То есть бул жака салам бергенде арттагыларга биягы көрүнүү, бул жака салам бергенде биягы көрүнүү депчи. Эми вал хасу ашратун. Ал эми кээ бир намазга тиешелүү болгон сүннөт амалдар 10 дейт. Алардын биринчиси жахрул имами бит такбирати. Такбир айтууларда, такбирлерди имам сыртынан ачык айкын айтуусу имамга тиешелүү болуп жатат да. Бул ачык айкын айтуусу эмне сүннөт амалдардан. Ал эми ичинде айтып койсочу, намаз дурус эле. Бирок артында калган адамдар намазы бузулуп кетиши мүмкүн, же болбосо бул сүннөт амалды калтырды, ошондуктан намаз кемчиликтүү болуп калат. Сырттан айтыш керек. Эми мунун эң азы кандай? Өзүнүн ичинде Аллаху акбар деп алыш керекпи? Жок. Андай эмес, артында турган адамдар эшите турганча ал деңгээлде болуш керек. Өтө катуу бакыруу эмес, бирок артында турган адамдар эшите турган болуш керек. Ал эми баягы жамаат чоң болсо, эшитпей кала турган болсо, ошондо бакырып айтса дагы болот. Үн чыгарып, бул жакта жахр деп жатат. Андан кийин экинчиси вал муқаранатул муқтади такбиратал имами. Артында намаз окуган муктади, артында намазды уюп окуган эркектер имамдын такбириге жакын такбир айтыш керек. Ушул нерсе бизде эмне сүннөт. То есть имам Аллаху акбар десе, артында турган муктадидан Аллаху акбар деп намазын башташ керек туугандар. Намазын башташ керек. Имам айтып бүткөндөн кийин анан баштабастан эмне сразу ошол имам менен кошо такбирини башташ керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Файда каббара факаббиру". Эгерде имам такбир айтса, анда силерден такбир айткыла деп пайгамбарыбыздын хадисинде айтат. Бул эмне Сахих Бухари жана Сахих Муслимде айтылат. Ушул жерде имамдарга бир эскертүү. Жөнөкөй адамдар адатан артында туруп имамга уюган адамдар Аллаху акбар деп эле кыска айтат. Такбирдин аягы акбар, ро тамгасын акбар дегендеги ро тамганы айтуу менен бүтөт да. Эми имам ошону созбостон жамааттагы кээ бир адамдар намазын бузулуп калуусунан сактаныш керек. Имам Аллаху акбар деп мат кыла бербестен, өтө катуу созбостон тез эле мындай Аллаху акбар деп эле батыраак баштаган жакшы болот ушуну. Неге дегенде, эгерде сиз Аллаху акбар десеңиз, артыңызда турган адам сизди Аллах деп баштаган сөзүңүздү көрүп туруп, Аллаху акбар деп сизден биринчи айтып койсо, ал адам сиздин артыңыздан уюган болбой калат, анын намазы дурус болбой калат. Ошондуктан имамдар ушул жерде эмне батыраак айтыш керек. Аллаху акбар деп өтө созбостон, артында жамаат анын алдыга өтүп кетпей турганча ал деңгээлде болуп намазды башташ керек. Андан кийин ва мутабаатуху лаху фи саири афалихи.
имамдын артынан дароо ээрчип намазды окуу ушул нерсе эмне сүннөт амалдардан. Имам Аллаху акбар десе, Аллаху акбар деп артынан дароо саждага, рукуга баруусу, жана ассаламу алейкум десе, ассаламу алейкум деп салам берүүсү ушул нерсе эмне сүннөт амалдардан. Анын амалын бүткөндөн кийин күтүү шарт эмес. Ошол себептен бизде Кыргызстанда имам ассаламу алейкум деп оң жака салам берсе, артында турган муктадидан ассаламу алейкум деп салам бере берет. Сөзсүз түрдө сол жака салам беришин күтүп отурбайт. Ал эми арабтарда оң жака салам берип, анан сол жака салам бергенден кийин анан жамаат анан салам берет да. Бул биздин мазхаб боюнча эмес. Биздин мазхабта эмне? Имам оң жака салам берди, сиз дагы артынан дароо салам бересиз. Сол жака салам берип бүтүшүн күтпөйсүз. Оң жака салам берди, сиз дагы дароо салам бересиз туугандар. Андан кийин ва таавузу эмне? Аузу биллахи минеш шайтанир ражимди айтуу бизде сүннөт амалдардан. Анткени Аллах Таала бул боюнча файда каратал Кур'ана фастаиз биллахи минеш шайтанир ражим. Бул кимге? Имамга. Намаз окуй турган имам аузу биллахни айтат. Эгерде жеке адам өзү алдынча окуса, бул дагы аузу биллахни айтыш керек болот туугандар. Анан аузу биллах ошол истиаза намаздын биринчи рекетинде гана айтылат, башка рекеттерде айтылбайт. Биринчи рекетте эмне? Кур'ан окуудан алдын айтылат. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтты, эмне силер Кур'ан окууну кааласаңар, анда Аллахтан эмеге калган ташбаранга ражим наанатка калган шайтандан эме тилеги, пана тилегиле депчи. Ошол себептен намаз окуганда биринчи гана рекетте биз эмне кылабыз? Истиазаны айтабыз. Башка рекеттерде истиазаны айтпайбыз. Ва ихфауху жанадан истиазаны ичибизден айтуу бизде сүннөт амалдардан. Сыртка чыгарбайсаңыз болбойт. Бул баягы имамдарга же болбосо эркектер жеке окуганда үн чыгарып окуса болот го, багымдатып шамтыктан, а имамдар сөзсүз түрдө үн чыгарып окуш керек болот. Эми бирок ошону аузу биллахны сырттан чыгарып айтабы десе, жок, ичинен айтыш керек. Аялдар дайым эле ичинен айтат, билебиз. Ва тасмияту ба'даху. Эми ошол аузу биллахдан кийин басмала, бисмиллахны дагы айтуу бизде сүннөт амалдардан. Ва ихфауха жанадан ошол басмаланы иштен айтуу сүннөт бизде туугандар. Сырттан эмес, иштен айтуу сүннөт. Анткени бизде басмала Фатиха аятынан деп эсептебейбиз биз Ханафи мазхабында. Басмала бул Кур'андагы аят, бирок бисмилла эмени Фатиха сүрөсүндөгү аят деп айтпайбыз. Неге бул нерселерди иштен айтабыз? Каяктан алдыңар десе, Анас радhiyallahu anh риваят айтат. Риваят келет. Саллайтум вара Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ва халфа Аби Бакр ва Умар ва Усман. Мен эмне пайгамбардын артынан намаз окудум. Абу Бакр радhiyallahu anh артынан намаз окудум. Умар радhiyallahu anh, Усман радhiyallahu anh артынан намаз окудум. Факану анан ястафтихуна билхамдулиллахи роббил аламин. Алар намазыны баштаганда Алхамдулиллах менен баштачу дейт. Алхамдулиллахи роббил аламин. То есть Алхамдулиллахи роббил аламинге чейинки нерселерди иштен айткан деген сөз чыгат. Бул баягы багымдат шаңтыктандарда, ага чейинки намаздардын, ага чейинки айтылчу бар зикирлерди, сананы, аузу биллахни, басмаланы баарын ичине айтылчу деп. Мынакей Анас радhiyallahu anh өзүнүн хадисинде ошо риваят кылды. Бул риваят кайда келген? Имам Бухари, Имам Муслим өзүнүн китептеринде айтылат. Башка риваятта айтылат. Кану яжхаруна билхамдулиллахи роббил аламин. Башкаларда эмне? Алхамдулиллахны ачык чыгарып айтчу дейт. То есть башка аузу биллахни, басмаланы, субханакаллахуманы ичинен айтат да. Калганын ошол алхамдулиллахны эмне сырттан айтып баштайт деп. Ушул сыяктуу дан толотокой риваяттар келет. Мисалы Сахиби Кылам карасаңдар, Шарх Маани Асарды карасаңдар, Имам Тахавиди Мустатаби А'ла, Имам Лакнавинин Ал-Qantaraddu bi ahkamil basmala деген эмеси бар, рисаласы бар. Ошол жакка карасаңдар, булардын баарын иштен айтыш керек деп айтат. Ва хадил арбаату лил имами вал мунфарид. Ушул төртөө бардыгы имамга жана мунфарид адамга дейт. То есть эмне? Мунфарид жеке окуй турган адам ушунун бардыгын азыр айтканда кылат, имам дагы ушуну айткан баарын ичинде кылат. Ал эми бул жакта муктади деп айткан жок туугандар. Бир нерсе көңүлүңүздө, мунфарид деген жеке окуй турган адам. Имам деген адамдарга имам болуучу адам да. Ал эми мунфарид адамдарга тиешелүү муктадилерге мунун көпчүлүгүнүн тиешеси жок. Неге дегенде муктадилер Кур'ан окуйт, бул аузу билlah басмаланы айтат да. Андан кийинкиси ва таъмину сирран лахума. Имам дагы, жөнөкөй адам дагы, жанадан муктади дагы эмне? Аминди ичинен айтат туугандар. Кур'ан окуганда баягы өзгөчө Фатиха эмеде багымдатта шамда куттанда эгер жамаат менен окусаңыз, имам вала далин дегенде эме артында тургандар амин деп айтат.
Эми амин деп айтканды ичинен айтабы же сыртынан айтабы десе биздин Ханафи мазхаб боюнча ичинен айтат. Валил муктади фил жахрияти жанадан муктади адамда жахрияларда баарын эмне ичинен айтат. Неге ичинен айтат? Анткени хадистерде амин деп айткыла дейт да. Амин деп айткыла деген сырттан да айтсаң амин деп айткан болосуң, ичинен айтсаң да амин деп айткан болосуң, э? Бул сырттан айтуу бир эле эркектерге, жамаатка. Эгер ушундай түшүнө турган болсокчу, ал эми аялдар дайыма ичинен окуйт, билесиздер, э? Баягы кээ бир Меккеге барсаңыздар же болбосо кээ бир салафиттер имамдардын артында туруп аялдар намаз окуганда алар эми амин деп бакырат да. Эмнеге бакырат аял болсо билбейсиң. Анткени аялдар үнүн чыгарбаш керек. Жамаат менен болгондо башка жерде да үнүн чыгарбаш керек, э? وعلي رضي الله عنه رواية قال قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته. Вайл радиаллаху анху dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vela dalin okudu Fatiha'nın ayağında. Ana amin dedi. Birok ada khafada biha. Oşul aminde ününü içkerikке çıkarttı. Koyusunda ününü jaşırttı. Akırın kılıp ayttı deydi. Açık amin de bakırgan yok deyip жатат. Bu hadis Sunan Tirmizi'de, Mustadrak Hakim'de keledi. Başka rivayette salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felemmen qara'l mağdubu aleyhim vela dalin qala amin. Başka rivayette aytıladi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz menen namaz okudu. Ana namaz okup turup gayril mağdubu aleyhim okudu dagın vela dalin degenden keyin amin dedi deydi. Wa affa biha sawtahu. Ana oşul amin aytıp жатканда biha. Эмнеге барат? Аминге барат. Ошол бая домир билесиздер, араб тилин окугандар, ха деген домир аминге кайтат. Ошондо ахфа биха сawtahu. Ününü akırın kıldı deydi, jaşırdı deydi. Ününü-çi, e? Bul Musnad Ahmed'e Mu'camul Kebir jana başka kitaplarda kelет. Janadan Abi Vail radhiyallahu anhu aytat, "Kana Umar ve Ali la yejharan bi bismillahirrahmanirrahim ve la bi ta'uzu ve la bi ta'min." Emne deyt Abi Vail radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, jana Ali radhiyallahu anhumlar bismillahni, janadan istiazani, janadan amindi ününü çıgarbastan la yejharan ününü çıgarbaytı deydi. Uşularda-çi, Mынакей ушул нерселер бизге ачык айкын далил. Кимдеки эми үнүндү чыгарып айтыш керек десе, ал бизге далилдап келиш керек. Анан эмне? Ал эгерде далилдап келгенде Умар радhiyallahu anh кылганы хата, Али радhiyallahu anh кылганы хата дегенде чоң далилдап келиш керек. Жөнөкөй өзүнүн оюнан чыгарып бир далилдер алып келсе, ал жараксыз болот. Неге дегенде мынакей Умар радhiyallahu anh үнүнү чыгарбайт эди, Али радhiyallahu anh үнүнү чыгарбайт эди. Ошолор билгенчелик сен хадисти билесиңби? Билбейсиң да. Алар билет. Жана башка, э? Бул ушул нерсе Шарх Маанил Асарда, Муъжамул Кабирде жана башка китептерде келет. Çünkü алар бир нерсе өзүнүн оюнан чыгарып айткан эмес да туугандар. Эгер өзүнүн оюнан чыгарып айтканда ага башка алдымдар айтат десең каяктан айтып жатасың муну депчи. Бул ошентип мазхаб дегени ошентип такталынган илим. Пайгамбардын хадистерине карап, пайгамбардын амалдарын карап, сахабалардын амалдарын карап, Куранды карап, ошонун баарын тактап монда болот турган деген илим. Адамдарга даяр кылып, жеңил кылып, сен мынтип намаз оку, амин ичиңден айт, пайгамбар мынтип айткан, хадисте келген болгон ал сөзгө алданып калба. Ал сөздү амин деп айткыла, бирок амин деп айт, сыртыңдан айт деген маани чыкпайт аяктан. Иштен айсың дагы эле айткан болосуң. Мына Умар радhiyallahu anh кара, Али radhiyallahu anh кара, ичинде айтты, пайгамбарыбызды кара, Али radhiyallahu anh риваят кылып жатат, ичинде айтты, үнүнү чыгарбайт деп, көтөрбөйт деген хадистер бар. Ошонун негизинде ушундай дейсиң десең, кээ бир салафтер кабыл кылбайт аны. Ага эме дейбиз? Маассалама дейбиз, баары оюнчуңду ойной бер дейбиз аларга. Туурабы туугандар? Ал эми биз эмне Ханафи мазхабта болгондугубуздан алымдарга ишенебиз. Алымдарыбыз жок жерден айткан жок. Мынакей караңыздар, азыр бир канча китептерден айтып кеттик ушул маселелерди. Эми ошол өздөрүнүн оюнан чыгарып алган амин бакырып айтыш керек, амин мынтип айтыш керек, тигинтип айтыш керек дегендер. Муну хадистерге эмне деп жооп бересиңер? Могу маселелерди кантип карайсыңар? Сен эмне Умар радhiyallahu anh'нын хадистери жакшы билип кете турган болдуңбу? Али radhiyallahu anh'нын жакшы хадистери билип кете турган болдуңбу? Төрөйгөнүңө эми эле 1-2 жыл болду да тууганым. Мындайча айтканда дин менен бекем жашап калганыңачы. Артында 5-6 жылдык каза намазың бар. Жөн эле жүрсөң боло турганчы. Кыскасы. Андан кийинкиси ва тасми'у лил имами. Имам эмне? Сами Аллаху лиман хамида деп айтыш сүннөт. Имам рукудан турганда Сами Аллаху лиман хамидан айтат. Ва тахмиду лил муктади. Ал эми артында турган жамаат Роббана лакал хамд деп айтат. Биздин Ханафи мазхаб боюнча Роббана лакал хамд деп айтат. Лакал, ва лакал деген ва деген харф жок биздин Ханафи мазхабта. Ошого көңүл буруңуздар. Неге дегенде умрага барган туугандар же башка жакка баргандар ушундан таасир алып калат экен. Неге дегенде умрага барганда баягы мечитте имам Сами Аллаху лиман хамида десе артынан бирөө кайталайт да. Роббана ва лакал хамд деп.
Madinada dagы, haramda dagы ушинтип айтылат. Бул боюнча туура хадистер бар. Бирок биздин Ханафи мазхаб боюнча машхур болгону амал кыла турган Роббана лакал хамд. Мындан эми кээ бир өзгөчө маанилер чыгат. Ошол себептен биз эмне Роббана лакал хамд айтабыз. Ва лакал хамд деп айтпайбыз. Лакал хамд деп айтабыз. Walil munfaridi al jam'u fi ayyi salatin. Ал эми жеке өз алдынча, жеке имамга уйбастан өз алдынча окуган адам экөөнүн тең өзү айтат дейт. То есть өзү эмне сами Аллаху лиман хамида Роббана лакал хамд деп өзү айтат. وافتراش رجله اليسرى للجلوس عليها مع نصف اليمنى في القعدة لرجاله. Erkek kişiler iftiraş kılıp oturusu sünnet amallarında. İftiraş degen kандай? Attahiyatка отурганда сол бутtu коюп жерге мындайына жаткызып, таманды кичине асман жака кичине каратасыз да, мына жерди таман жерге кырбайт, то есть таман мындайынан болот. Анан ошого отуруш керек. Анан оң бутту мындайга кыблага каратасыз манжаларын. Аял киши ушул нерсе эркектер үчүн сүннөт. Аял кишилерге таваррук кылуу сүннөт. Таваррук дегени кандай? Аял кишилер оң бутундан сол бутундан оң жакка карап чыгарып коет. Анан жерге отурат. Бутунун үстүгө эмес, жерге отурат аялдар. Ушундай кылып отуруш сүннөт. Эми кайсы бир оору себептен же кайсы бир бутуңуз ооруп калды же бутту бүктөй албай калдыңыз, мисалы алганда кээ бир картайып калган аксакалдар бар же болбосо чоң энелер, чоң апалар бар дегендейчи. Кээ бир учурда ошол ооруп калса, кээде катуу чуркап койсоңуз же катуу бир жумуш кылсаңыз кете пут иштебей калат. Ушундай учурда зарылчылык себептен башкача отурсаңыз болобу? Ооба, болот, намазыңыз туруз. Бирок сүннөттү калтырганыңыз үчүн намазыңыз кемчиликтүү болуп калат. Жөндөн кылса болбойт, бирок кайсы бир себептерден кылсаңыз болот. Ал эми фарзды мына онча мынча себептер менен таштасаңыз болбойт да, намазыңыз дурус болбой калат. Бул сүннөт болгондуктан, ошондуктан болот деп айттык туугандар. Мустахабтар боюнча намаз өтүп койсок бекен же жетишпей калабызбы? Мына мустахабтардан өтүп коелу иншалла. Баб раби' фил мустахаббат. 4-нчү бап эмне? Мустахабтар боюнча. Мустахаб деген эмне? Мустахаб деген намазда кылынса жакшы. Кылынуусу жакшы болгон амалдар. Бирок эгер атайылап кылбай койсоңуз, бул намаздын ичиндеги айтып жатабыз да, эгер атайылап кылбай койсоңуз, намазыңыз какой-то бир деңгээлде кемчиликтүү болуп калат туугандар. Бул сооптуу болгон нерсе кылыш керек. Ал эми кылбай койсоңуз туура күнөө деп айтпайбыз, бирок өзүнүн деңгээлинде зыянын тийгизбей койбойт бул нерсечи. Өзүнүн деңгээлинде зыянын тийгизбей койбойт. Булар вахия 23. Булар эмне? 23 дейт. Булардан кээ бирөөлөрү бардык намаздарга тиешелүү, кээ бирөөлөрү кээ бир жана кээ бирга бардык адам болгон эмне 14. Tarifat yemin ve şahile. Nam turgan mustahak bulup bir turu mustahak oynatırsan degen menen namaz okuyan adam түз турганда сажда кылган чек турган жерди карап туруш керек. Ал эми рүкүгө барганда эмне буттардын учуна карап туруш керек. Эки буттун ортосуна карап турасыз. Ал эми саждада отурганда дагы эмне кыласыз? Саждада эми да рүкүдө отурганда дагы эме кыла турган жерди карап туруш керек. Сажда кыла турган жердичи, колдордун учуна эмес, буттардын учуна эмес, баш өтө ылдый кылбастан, баягы сажда кыла турган жерди эле карап турасыз. Ошо, то есть көз эмне дайыма сажда кыла турган жерди кылат, карайт, бир эле рүкүдө эмне буттардын учуна карайт. Ал эми саждада болгондо көз каякта болуш керек? Көз жумуп алсаң болобу? Жок, жумбаш керек, жумбай окуганга аракет кылыш керек. Көздү жумбастан эмне мурундардын учуна караш керек. Саждага барганда мурундун учуна карайсыз, Ушундай кылуу эң жакшы амалдардан. Көздү ойнотпостон бир жерде кармап туруу бизде эмне мустахаб амалдардан. Ал эми көздүн кыры менен кээ бир нерселерди көрүп койсо, эмне болот? Мустахаб амал таштаган болот.
эгерде тияктан карай турган болсок, аалымдарыбыз айткандай арам болот, жөн кыла берсечи. Бирок аалымдарыбыздан айтылат, эгерде жамаат менен имам окуп жатканда адашып билбей калса, мисалы жамаат не кылып жатат экен, жамаат 3-рекетке турайын деп жатабы же аттахияттан кийин салат окуп жатабы, мисалы шектелип калды да. Ушундай болсо кичине көзүнүн кыры менен карап койсо болот деген аалымдардын айткан сөзү бар. Андан кийин уйку сураганда шайтан алдап баштаганда эмне экен, кол менен оозду жабуу. Кол менен оозду жабуу, кааласаңыз мынтип жапсаңыз да болот, мынтип жапсаңыз да болот. Эки бирөөлөр мынтип жапса дагы деп айтылат. Эмеси жок. Мынтип жабып койсоңуз деле боло берет. Анын сөзсүз түрдө колдор мындай болуп жабыш керек экен, мындай болуп жабыш керек экен, мындай болгондо Аллах деген жазуу чыгат экен. Жок, андай нерселер жок биздечи. Туура кээ бир аалымдарыбыз тараптан айтылат, эгер кылса жакшы, кылбай койсо күнөө эмес, кемчиликтүү дагы болбойт туганда. Андан кийин же болбосо жеңи менен жапса да болот. Мисалы азыр менин колум жеңим кыска экен, жеңи узунураак болсо ошону менен мындай кылып жабып койсо дагы болот. Бирок уйку суроо ушул жалкоолонуу, баягы эмне деп коебуз биз, тасаввуф деген кыргызчасы эринүү, баягы бир уйкусу келгенде эринип мындай кылабыз го, же болбосо деп уйкуң келгенде ушундай эринебиз го, эринүү деп коебу. Ушул кыргызчасы, эгер бирөө жакшыраак билсе айтып койсоңуздар болот. Ушул эмнеден болот десе, бул намаздагы хушу-хузунун жоктугунан болот туугандар. Эгер сиз хушу-хузу менен болсоңуз, Аллахтан коркуу сезимиңиз бекем боло турган болсо, Аллахка жакын инсандардан болсоңуз, мындай нерселерден алыс болмоксуз да. Ал эми ошол жалкоолук, адам жалкоо болсо көп эринет. Туурабы? Ал эми жалкоо эмес адамдар андай эле. Туура, эринүү адамдын табиятында бар, бирок баягы көп болуу бул зыян. Тем более намаздын ичинде болуусу бул зыян туугандар. Ошол бирок эми кээде болуп кала турган болсо, мисалы кээде катуу чарчап каласың, уйкуң келет. Кээде башка бир нерселерден болуп калса, эгер оозуң ачылса, деп оозуңду ачып тура бербесең, жабыш керек экен сөзсүз түрдө. Эң жакшысы ошол оң кол менен жапкан жакшы. Неге дегенде оң кол сол колдун үстүндө турат да, сол кол менен жапсаң мындай кылып жабыш керек. Жок, анан жакшысы адептерден эмне оң кол менен жапкан жакшы болот туугандар бизде. Андан кийин ошол суалды кетирүү, колдон келгенче кетирүүгө аракет кылыш керек. Баягы суал деген эмне десе, баягы уйку сураганда же башка бир нерсе болгондо баягы оозун ачкан деп ушундай ооз ачылып кетет го, билесиздер, катуу уйку келгенде кармана албай каласыңчы. Деп кетесиң. Ошону колдон келгенче кетириш керек. Эми ушул нерсе эки түрдүү болот дейт. Эгерде өзүң атайылап кыла турган болсоң, ушуга окшогон бир эмелер, оозду ачуу же болбосо ушундай бир үн чыгаруунун бир жолдору да булчу. Баягындай мындай ушундай нерселер боло турган болсо намаздын ичинде. Эгерде өзүң мындай токтотуп туруп, колдон келүү токтотуу колдон келет, бирок сен токтотпосоң намазың бузулуп калат. Неге дегенде үн чыгарган себептен да. Намаздагы жок болгон нерсени сен кошуп жатасың. Ошол себептен намазың бузулуп калат бул жердечи. Ал эми жок, колдон келбей турган, баягындай катуу уйкуң келди, катуу чарчап калгансың, деп кеттиң, уже оозуңдун ашынан звуктар чыгып кетти. Бул нерсе менен намаз бузулбайт, бирок эмне мустахаб нерсени сен таштаган болосуң. Колдон келгенче кетириш керек. Ошондуктан намазга чейин кичине уйкуну ачып, уйкуң келип чарчап турсаң, башка нерсе болсоң, кичине физиотерапия жасап, көйнөгү жасап, колду, бетти жууп дегендей нормальный намаз окуганга аракет кылыш керек туугандар. Намазга мындай көңүл жакшы буруш керек. Неге дегенде караңыздар, намаз 5 мүнөт, 8 мүнөт эле убакыт кетет. Эми ошол 5 мүнөт, 8 мүнөттү Аллах үчүн жакшылап убакыт бөлүп коелу, уйку сурабай, башка нерсени ойлобой, башка жака кетпестен, ошол нерсе биздин кыяматта чоң жардамчыбыз болот туугандар. Намазда мустахаб менен окуу, сүннөт кырааттар менен кылуу сүннөт деп айтканбыз. Же болбосо бул китепте келбейт окшойт, башка китептерде ушинтип келет. Сүннөт кырааттарды кылуу намазда эмне сүннөт амалдар. Мисалы эртең менен багымдатта Ясин сүрөсүн окуу, же болбосо Сажда сүрөсүн окуу, жана дагы Коф сүрөлөрүн окуу, мисалгачы, ушулар эмне сүннөт амалдардан. Мисалы эмеде Шамда кыска сүрөлөрдү окуу, ушул нерсе эмне сүннөт болгон амалдардан. Эми мустахабы эмне десе, ошол 3 аяттан көбүрөөк окуш эмне мустахаб биздечи. Эгерде бир чоң сүрөлөрдөн окусаңыз, 3 аят эмес, 3 аяттан көбүрөөк кылып окуш мустахаб амалдардан туугандар.
Andan keyingisi ve tertilil kıraa. Tertil Kur'an'da koz ün menen okuş. Koz ün menen oku bizde mustahap amallardan deje sünnet emes tuğanlar bizdeçi. Koz ün menen degen emne tajviddin erejeleri menen namaz okuş. Eğer de siz Kur'an'ı tuğra okuy alsanız, birok oşo Kur'an'ı tuğra okuy algandan kiyin dagın Kur'an'ı tuğra oku bul farz, vacip bolgon amallardan tuğanda. Al endi Kur'an'ı tuğra okugan adam tajviddin erecesi menen, то есть maddardı, gunnalardı, баягы тамгалар sıfatlarını halkala ошо баягы idgar, idham, ошо нерселерди кылып, жакшылап, мындайча өзүнүн акысын берип, сыфаттары менен кылуу, ушул нерсе мустахаб. Бизде алымдарыбыз айтат, тажвиддин өкүмү бизде мустахаб деп айтат да. Тажвид окуунун өкүмү мустахаб деп айтат булар. Ушул жерде тема ачылып калды, айтып коелу. Тажвид деген эмне десе, тажвид боюнча түшүндүрмө берет. Тажвид деген бул Куранды тууралап, Куранды кооз үн менен окуу. Кооз үн менен мисалга Alhamdulillahi Rabbil Alamin degenden көрө Alhamdulillahi Rabbil Alamin маттарды жайга коюп, түшкүндөрү жайга коюп, сыфаттарды жайга коюп окуш ушул нерсе мустахаб. Ал эми Alhamdulillahi Rabbil Alamin туура окуп жатасың, ооба туура окуп жатасың. Неге? Себеби тамгаларың биринен бири айырмаланып турат. Ошол себептен. Эми ошол Куранды туура окуш важип тугандар. Куранды туура окууну үйрөнүү важип тугандар. Бул эми мисалы кээде бизде малим салимди окуу менен деле бул нерсе туура болуп калат. Кээдечи көбүнчөсү десек дагы туура болот. Ал эми тажвид менен болгондо бул эмне мустахабтык амалга, мустахабтык деңгээлге барат да көбүнчөсүчү. Ал эми баягы Куранда вараттил Кур'ана тартила, Куранды тартил кылып окугула, ошол себептен тартил кылып окуган важип, фарз деп айткан ката өкүм. Ал фикир өкүм эмес. Ал жөн эле тасаввуф боюнча же болбосо тажвидке кызыктыруу боюнча айтылган өкүмдүр туугандар. Бизде ошол аятты эми өзүнүн оюнан чыгарып фарз деп айтып жатабыз да. Эми ошол аяттын маанисине карайлы. Алымдар эмне деп айткан? Варатил Кур'ана тартила деген эмне деп айткан? Деп ал жакты карай турган болсок, ал жакта бирөөсүнөн тажвид боюнча өкүмдү айткан эмес. Бирөөсүнөн тажвид боюнча өкүм айткан эмес, Бирок азыркы кезде бизде кыргыздарда биз азыр араб тилинен алысташып кеткендиктен билесиздер, алдыңкы кезде бизде биринчи алифбе деген китеп, кимдин китеби эле баягы бизде биринчи алифбени жазган ким эле кыргыздарда. Кыскасы ошол алым дейм да. Ошол жазуучу же болбосо ошол кыргыздын чыган жигити алифбени жазганда араб тилинде жазган. Арабча тамгалар менен жазган туугандар. Анан бизге Советтер Союзу келди дагы биздин тамгаларды, арабча болгон тамгаларды өздөрүнүн орусча, кириллийский тамгаларга алмаштырып салды. Ошол себептен биз араб тилине кыйла алыстап кеттикчи. Кыйла алыстап кеттик. Азыркы туугандар кээ бир төшүнүп калыпсыздар, арабташып кеттиңер, тигиндей болуп кеттиңер, мындай болуп кеттиңер деген туугандар ката. Аларчы өзүң сен кирилличте орусташып калдың, мисал алгандачы. Кыскасы бул боюнча өзүнчө дүйнөлүк саясат бар. Же болбосо кээ бир тарыхчылардын көз карашы боюнча кайсы бир мамлекетти бузгуң келсе же башка бир нерсе кылгың келсе, анда алардын эң биринчи ошол тилиге сен атака жасашың керек да. Алардын тилини буза турган болсоң, алардын ошо жазмасын буза турган болсоң, жокко чыгат депчи. Бул нерсе эменин тамгасы кириллийский тамга Орто Азияда, полный СССРде ушуга айланып кеткен да. СССР Орто Азия алдыңкы кезде бардыгы арабча жазган. Бизде Жибек жолундагы чаттардын алмашуусун карасаңыз, бардыгы арабча тамгалар менен, бирок кыргызча мааниси менен жазылган сөздөр. Ошол мааниде болгон сөздөр. Анан кийин эле орустар келди да, ошонун баарын жокко чыгарып туруп өздөрүнүн кириллийский тамгасын киргизип койду. Анан кийин мисалга казактар келди, өзбөктөрдүн Ислам Каримов, ушундай президенттер келди да, кириллийский жокко чыгарган араб эми англисчени киргизип койду аларчы. Кыскасы ушундай саясаттар болуп турат. Ошол себептен биз араб тилинен бир аз алысташып кеттик. Ошондуктан бизде азыр тажвид менен айырмалап жатабыз да, Куран туура эместигиничи. Ошол себептен эмеге туура түшүнөлү туугандар. Кээ бир адамдар тажвиддин окуунун өкүмү мустахаб десе, эме түшүнүп калбайлы да, муну окубай койсо боло берет экен депчи, же болбосо кантип мустахаб болуп калсын депчи. Бизде Куранды туура окуу важип туугандар. Куранды кооз үн менен окуу ушул нерсе мустахаб. Ошо тажвид илими Куранды кооз окууну үйрөтүүчү илимдерден, кооз үйрөтүүчү илимдерден.
Иншалла ушул жерден токтотобуз. Биздин убакыт бүтүп калды. Баарыңыздан Аллах ыраазы болсун. Суроолор болсо айтсаңыздар болот.